Улукбек Маматаев: Атамбаевди үй камагына чыгарсак, Бакиевди алып келели дегендер пайда болот. Депутат Жанар Акаев эгер баарын жаңы барактан баштай турган болсо, Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу керектигин айтты. Сиз кандай ойлойсуз? Чын эле экс-президентти үй камагына чыгаруу керекпи? Жанар Акаевдин айтканында кандайдыр бир деңгээлде чындык бар. Бул сөз акыркы учурда өлкөдө болуп жаткан окуяларга байланышкан. Эгер баары легитимдүү болсо, Атамбаевди абактан чыгаруу тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес эле. Азыркы шартта бизде баарын нөлдөн баштоо зарылчылыгы жаралды. Эгерде мыйзамдуулукка багыт алабыз, өлкөгө тынчтык жана өнүгүү орнотобуз деген изги тилектерибиз бийик болсо, башка вариант жок. Баарын ак барактан баштоого туура келет. Буга чейин болуп келген иштерди, саясий куугунтук дегендерди түп тамырынан жок кылуу керек. Саясий куугунтук деген түшүнүктүн өзү болбошу зарыл. Путиндин жаңылануу саясатынан үлгү алып, биз дагы ал баскан жолго түшүп, Атамбаев жана башка саясатчылардын баарын абактан чыгарсак туура болот. Болбосо алардын да тарапташтары бар. Бул байланышкан иштерди саясий куугунтук өч алууга төңкөрүп, туура эмес кабыл алгандар табылат. Ошондуктан мен Жанар Акаевдин айтканына кошулам. Атамбаевди үй камагына чыгаруу керек. Чындаса, ар бир президенттин тарых алдында жакшы да иштери болгон. Мен буларды калыстык чегинен карап айтып жатам. Мага Атамбаевдин саясаты жаккан эмес, каршы пикиримди билдирип жүргөм убагында. Бирок азыркы шарт жагдайды эске алып, бүгүнкү күндө түзүлгөн кырдаалдан караганда, аны үй камагына чыгарылышын колдойм. Бийлик баарын нөлдөн баштагандан эч убактан коркпошу керек. Саясатчылардын көз карашы пикирине карап эмес, адискөйлүк сыяктуу башка элге, жерге пайдасы тие турган сапаттарына карап мамиле жасаса туура болот. Дагы бир нерсени айталы. Биринчи президент Аскар Акаев көп жылдык куугундан кийин ушул жылы өлкөбүзгө келип кетти. Чынын айтканда, буга чейинки бийликтердин аны алып келгенге саясий эрки жеткен эмес. Андан кийин Бакиевди алып келүү керек дегендер пайда болду. Атамбаев үй камагына чыгарылса да, ушул маселелер кайра көтөрүлөт. Булар бири-бири менен чырмалышкан, чынжырчага окшогон маселелер. Депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровго кылмыш ишин ачууга макул болбой коюшту. Алардын чечимин туура деп ойлойсузбу? Албетте туура кылышты. Парламенттин 6-чакырылышы акыркы күндөрүн иштеп жатат. Жок дегенде ишмердүүлүгүнүн аягына чыгарына саналуу күндөр калганда чындыкты, адилеттүүлүктү бир жолу айтып коелу дешти окшойт. Эгерде бул маселе жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын кароосуна коюлганда, башкача чечим кабыл алынмак. Анткени алар алдыда дагы 5 жыл иштейбиз, жаман көрүнүп калбайлы деген түшүнүккө кептелишмек. Парламенттин канчалык күчтүү болгону бийликтин андан да күчтүү экенин билдирет. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Мен сени 2 чайна 1 жутам деп коркуткан Таш Чайнар Бейшеналиевдин үстүнөн президентке арыз түштү. Улуттук кардиология борборунун жамааты саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин үстүнөн президентке арыз жазышкан. Буга себеп министр Бейшеналиев кызмат абалынан пайдаланып, улуттук борбордун директору Акбай Сарыбаевдин үстүнөн куугунтуктоону күчөткөнү себеп болгон. Бул тууралуу экономист Кейджи жазып чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго улуттук кардиология жана терапия борборунун 500 адамдан ашык эмгек жамаатынын атынан жазылган арызда министр Бейшеналиев жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алган медицина илимдеринин доктору, тажрыйбалуу илимпоз кардиолог Акбай Сарыбаевди жамааттын көзүнчө кагып силкип жумуштан кетиргени айтылат. Кыргыз Республикасынын прокурору Курманкул Зулушев 16 ноябрда антикоррупциялык кеңешмеде Алымкадыр Бейшеналиевдин айынан 179 миллион сомдук жараксыз вакцинаны сатып алышкан деген айыпты угузган министр ушунчалык кызычуулуу кекчил болобу? Акбай Сарыбаевди эмес, Бейшеналиевди ойлонбой туруп камай турган маалыматты өлкөнүн башкы прокурору айтып жатпайбы? Ошол министр татынакай иштеп жаткан улуттук борбордун директорун, илимдин докторун, профессорду, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген дарыгерди кордоп, жамааттын көзүнчө сөгүп сагып жумуштан алышка Алымкадыр Бейшеналиевдин моралдык укугу бар беле? Дагы 2 айдан кийин Акбай Сарыбаев пенсия жашына келмек. Министр өтүнүп суранса, ал өзү деле жетекчилик орунду бошотуп бермек. Адамгерчилиги жана маданияты жок. 500 кызматкердин назарынан калган бул министрдин моралдык этикасына жана билимсиздигине ким жооп берет деп айтылат арызда. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Орто Сай базарынын соодагерлери жолду бууп алышты.
Бишкек шаарындагы Орто Сай базарынын соодагерлери жолду бууп алды. Бул тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга тарады. Айрым маалыматтарга караганда Сүйөркулов көчөсүн толугу менен жаап алышты. Негизги талаптары соода жайынын ижара акысы өтө жогору болуп жаткандыктан анын баасын түшүрүү. Буга чейин бир нече ирет базар жетекчилигине кайрылышканы менен андан эч кандай майнап чыккан эмес. Андыктан жолду тороп бийликтин жана базар жетекчилигинин көңүлүн бургусу келгендиктерин айтышты. Булак репортер Чекиткейжи. Путин СССРдин кулашын трагедия деп атады. Президент Владимир Путин Советтер Союзунун кыйрашы көпчүлүк жарандарда эле ал үчүн да трагедия болгонун айтты. Бул тууралуу анын Россия 24 телеканалында айткандарына шилтеме берип РИА Новости жазды. СССРдин ыдырашы деген эмне? Бул Советтер Союзу деген тарыхый Орусиянын кулашы дейт ал. Россия 1 телеканалындагы Орусия соңку тарых тасмасына берген маегинде. 1990 жылы бардык союздук республикалар өздөрүнүн закондорунун союздук закондордон артыкчылыгын белгилөө менен мамлекеттик суверенитет жөнүндө декларацияларды кабыл алган. СССРдин кулашын токтотуу үчүн 1991 жылдын 17 мартында Советтик социалисттик республикалар союзун сактап калуу боюнча референдум өткөн. Добуш берүүгө катышкандардын 76,4% союзду сактап калууну жакташкан. Булак Назарнюс Чекиторг. ВЭФ лигасы кыргыз-өзбек күйөрмандары ортосунда мушташ чыкты. Москвада кыргыз-өзбек спортчуларынын ВЭФ лигасынын тандоо турунда күйөрмандардын ортосунда чуу чыкты. Бул туурасында социалдык тармактарга маалыматтар тарады. Маалыматтарга караганда жаңжал өзбекстандык спортчу кыргыз балбанынын жаак талаштыра тепкенинен улам башталган. Намазан Самиев таймашта жеңишке жеткенден кийин ким менен болсо да күрөшкөнгө даярмын деп билдирген соң капысынан сокку урганы айтылат. Андан кийин ондогон күйөрмандар эки жаатка бөлүнүп алып мушташып кетишкен. Натыйжада жаңжал токтотулган. Булак репортер Чекиткейжи. Россияда Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн виза режимин киргизүү сунушталууда. Адилет Россия чындык үчүн партиясынын лидери Сергей Миронов экономиканы арзан жумушчу күчтөн коргоо жана COVID-19 жаңы учурларын азайтуу үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү менен виза режимин киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу орус басылмалары билдирди. Россиялык жумушчуларды эмгек рыногунда арзан жумушчу күчтөн коргоо жана коронавирустун жаңы штаммдарынан алыс болуу үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү менен убактылуу виза режимин киргизүү зарыл деп эсептейм деп айтылат Мироновдун билдирүүсүндө. Анын пикиринде эмгек миграциясы дестабилдештирүүчү криминогендик факторго айланды. Булак медиа центр Чекиткейжи.